Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, кой ишкыбоздору. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Мен сиздерге кайрадан дагы бир козгочкорду көрсөтөмүн. Могул жерде жаңы 2 тиш сайган. Өтө сонун бир козгочкор сатыкка чыкты. Эми кочкор десек да болот. Тишине жаңы сайган. Биз Кара Балта шаарынын асты тарабында, төмөн тарабында Арал деген айылда турабыз азыр. Мына көрүп атасыздар, бул жерден 3-чү козгочкор чыгып атат. Өтө перспективный зор козулар чыгып атат. Мынагы 3-чү козгочкор болгондо да алдыңкы экөөсүнөн мыктыраагы чыгып атат. Мына бул кочкор акебиздин өзүнүн короосунда туулуп өскөн. Бирок иниңиздикте турду, Иниң мына мындан кийинки үй. Мен келип көрүп кеткенмин бул жакта. Мурун көргөнмүн. Мунун атасы ушул жерде турган Шырам деген кочкор. Энеси болсо сатылып кеткен, Бир айдай болуп калды сатылган. Бир айга жете элек. Азыр мен эми бир четтен маалыматты бере баштаймын. Бул кочкор бир аз азыр арыгыраак мезгили, бирок сөбөктөрү өтө мыкты экен. Буйруса жаңы тиш сайган. Белин, курсактарын, буттарын жоондугу, куйрукту, моюнду, көкүрөктөрдү, баш кулагын бир четтен көрүп алыңыздар. Бирок чынын айтканда моюнунан баштап куйруктун учуна чейинки бөлүк өтө мыкты экен. Жоон, мына көкүрөктөрдү, белдерди бир четтен көрүп алыңыздар. Мен сиздер тунуп көрүшүңүздөр үчүн мына алыстан жакындатып көрсөтүп атам азыр туугандар. Эми мен азыр ээсинен бир мүнөздөмө сурайын. Мына козгочкоруңузду сатып атасыз. Сизде туулган? Менде туулган. Атасы Шырам, Атасы Шырам. Энеси кандай кой болчу? Жакшы кой болчу. Эми мындай өңү ушундай, ушу энесинин светлый болчу, кулагы светлый бүт. Анда сенде бар да, сен өзүң тарткансың да анчы. YouTube'да бар эми? YouTube'да бар. Ал койду эми YouTube'дан издеп деле көрсөңүздөр болот. Мына бизге чаксаңыздар көрсөтүп беребиз. Мына ушу козгочкор, эми кочкор мындан ары. Бирок кочкордун плюс жактарын сиз айтыңыз. Кайери өзгөчө, кайерлери жоон, кайери башкача кочкордун? Бардык жагы эле жакшы эле деп атам да. Эми бир аз койго кошулган эле болуп, кичине өзүнө эми атак башында жоон кочкор болчу бул. Бирок ушу 7 айында эле кошулуп калды да койго. Койлор иним койлоруна коштук, азыр жакшы козулар туулду. Бул пробник болушунда? Пробник болуп, бир 15-20 койго чейин кошулган да. Козулар туулду жакшы. Кара койлордон сары козулар түшүп атты. Аны да көрсө болот. Свети күчтүү экен, Свети күчтүү, тазалыгы. Эмне чыккан эмес буга? Эми атасы да, энеси да жакшы болчу, мындай кылкандуу, мындай. Илгерки энеси 6га чыкты го, 6 жашка. Картайып калган да энеси. Картан койдон жакшы түчү. Картайып калган, бирок баягы жакшы баласак, жакшы эне болчу. Эми мындай балдар сураган себеби өзүнө алабыз деп эле балдар алып кеткен да белиненчи. Козусу менен жаккан, анан ошого саткан мен. Анан аларды да сатып жүрүптүр да. Кочкордун эми байкасам буттары, туяктары чоң экен. Мен айтканда куйругунун учунан баштап мына жилин, моюнунун жилине чейин ачыгын айтканда белдери түп-түз. Куйруктары дагы ачык, разрези бар, чоң куйрук экен. Буттарын чында байкасаңыздар жоон. Бою канча чыкты? 90 эми мындай тазасылык же 91 бар го. Жана 92 өлчөдүңүз, 90 эми тазалыгы 91 да. Кыскасы 90го гарантия берет. 90 гарантия да, мына өзүңүз деле көрүп атпайсызбы? Анан кулагы 20 өзүң көрдүң, 20 жарымдан бир аз өттү го. Бир аз өттү. 20га гарантия дедиң. 20дан гарантия да, 20. Бою 90 плюс, кулагы 20 плюс. Как минимум 90го 20 деп айтты эси. Эми мыногу арттан талтайып турган мезгилдерин бир карап коюңуздар. Өтө мыкты козгочкор экен. Кимде ким алам деген болсо, пробник биринчи балдары туулуптур. 2 тиш жаңы жарган, бир жумадан өтүп калыптыр тиш жарганына туугандар. Азыр мындай шиш тиш чыгат го, биринчи тиш жарганда жоон болуп. Ошондой тиш менен турат. Кызыккандар болсо чалыңыздар, мен азыр жакындатып туруп сиздерге көрсөтүп берем. Куйругунда кандай куйругун разрез бар болчу? Бар разрез. Жүн басып калган да? Өйдө көтөрүлүп турат. Мына разрез казыр мына карасаң. Мынакей эми мына разрез көрүндүбү? Зеркальный болуп турбай. Өйдө көтөрүлүп. Эми жакындан көрсөтөбүз. Мына ушу козгочкор. Талтаңда баскандары бир чоңдугу. Эми мага жакканы кичине сөбөккө анан тазалыкка иштей турган кочкор экен да.
Өзүңүздөн туулган кой дагы, кочкор дагы мына ушул тактарыбыздын коросунда туулган. Койду билсеңиздер, ушу Арал айынан сатыкка чыккан козулуу кой, эркек козусу менен эки токту тасылган кош. Эки козу. Эки ургачы козу, анан ошол чоң козулуу кой чыккан, Бир 2 жумадан өттү го. 20 күн болуп калды, 15. 2 жумадан өттү. 2 жумадан өттү. Атак сонун козу кочкор кимде ким кызыккандар болсо, чалып байланышып көрүңүздөр. Азыр мен шефтен бир баасын сурап коеюн. Анан келип кочкорду баалап өзүңүздөр көрүңүздөр. Мунун баасы канча болот эмче? Эми мен 150 деп атам, эми кеми болот сүйлөшсөк мындай. 150 миң. Келип. Сиз эми нак дыйкансыз муну. Ээси. Эсимиз. Болду. Азыр мен атасын көрсөтүп коеюн, эми атасын көргөзүп кой. Болду туугандар. Атасын азыр көрсөтөм. Шрам деген кочкорду көрүп алыңыздар. Кочкор, мынау кочкор Шрам деп, бул 80-дин небереси. Бул кочкордун биз мына 3-чү жолу баласын жекече көрсөтүп атабыз. Мына Шрам деп ушу кочкор туугандар. Шрам кочкору нак мына өзү. Кандай дейсиздер? Окшош бекен атасына? Мына ушу козу кочкор. Атасы ушу кочкор. Ме. Кош. Мына көрүп алыңыздар ушу кочкор.